иш-чаралар жер жерлерде жүрүп атат. Ошодон биз дагы четке калбай, биздин мектептин окуучулары кинофильмден, кинотасмадан үзүндү көрсөтүп беришти. Адам жакшылыкты жерден таба албайт. Адамдан үйрөнүп турам. Олорун көрсөм, бул айтып жаткан сөздөрдүн бардыгы билим берүүнүн түпкү мааниси жатат. Ар күн сайын мугалим өзүнүн билимин, тажрыйбасын, ыкмаларын кийинки муунга өткөрүп бере турат. Шул жуманын аягына биз бардыгы ата-энелер чогулуп, энелер мектебин ачабыз. Энелер мектеби негизи ата-энелер мектеби. Бирок бир нече себептерден улам энелер мектеби деп. Кантса дагы эле биз билебиз. Эмне деген мектеп болот ия? Мен ойлоп көрсөм, бардыгы үйлөнгөн экен. Эгер ата-энеси окубаса, анда балдары да окуйт. Ошондуктан биз энелер мектебинде кантип туура ата-эне болуп үйрөтөбүз. Агай, бизде мектепте бардык окуучулар 5-класстан жогору. Ошондо биз 15 жыл ата-эне болгон ата-энелерге кантип ата-эне болушту үйрөтмөк элек? Жок, андай эмес. Жөнөр ата-эне болушту эмес, жакшы жана дагы туура ата-эне болушту үйрөтөбүз. Мисалы силер жаш кезиңерде ушунун баарын бирөө үйрөттү эле. Ай гапыр, туура айтасың. Ошондо балдарга, мугалимдерге, ата-энелерге жакшы болуп турам. Мына, туура. Анда бул зыяны баарына жайылтайлы. Туура. Эң туура.